Ассаламу алейкум достор. Кутман таң, саат 10:53 болуп атат. Жарым саат мурун эле көздү ачып эле криптону карадым. Криптодо сделкаларым, позицияларым бар болчу достор. Так, GPY валютный парасында азыр мен сделка ачып коеюн, позиция кетип калып электи достор. Бул аккаунт болсо баягы разгондо жүргөн аккаунт достор. Так, суббота воскресенье особо деле торговля алган жокпуз. Буда 8 минутта на понижение ачып коеюн. Так, GPY валютный парасы эмне үчүн на понижение ачтым? 4 сааттык таймфреймди карай турган болсоңуздар, мурдагы видеолордо көргөзгөндөгүдөй эле концепция боюнча ылдый көздөй откат алыш керек. Азыр примерно вот 4 сааттык свечанын жабыларына 5 минутта калып атат. Бул дагы бизде кичине ылдый түшүп бериши керек достор. Так, бул тура турсун. Эми караңыздар достор. Криптодагы позициялар бул. Hashhead деген пропшот криптовалютасы достор. Криптовалюта эмес, то есть крипторынок, да, криптобазары. Бул как брокерлер да, мындайча айтканда. И пропшот берип иштешет булар достор. Эми караңыздар, менде Doge'де позиция бар болчу. Doge'деги позициям $3000 алып келип атат достор. Караңыздар кайсыл жерден ачылган. Мынакей мен могул жерден ачылгам, лимитка менен. Лимитка менен ачылган, үйдөгүсдөй кетип жаткан чагы достор. Караңыздар, $3354 плюста. Муну уже жабабыз. Лимитка менен жабып койсок болот. Муну лимитка азыр коюп берем, азыр көрсөтүп. Так, Solano'da $1500 плюста турат экен. Эфирде болсо $2700 плюста турат экен. Так, эфирди көрө турган болсок, караңыздар, эфирден дагы мен ошол жерден жакшы рост күткөнүм үчүн на повышение сделка киргенмин достор. Бардыгы плюста турат, бардыгы. Эми азыр лимитка менен жапканды көргөзөм. Кантип лимитка менен жабабыз билбегендер үчүн достор. Так, биз эфирде турабыз азыр. Эфирде турабыз биз. Эфирде экен, эфириумда турабыз. Так, закрыть. Ликвидность позиции, объем ликвидации, цена закрытия. Так, азыркы цена мына караңыздар. Текущая цена деп турат. Азыркы цена $2389 туруптур. Ошону биз 2390 же 2395 койсок болот. 2395 да чыгып калышы мүмкүн. 2300 давайте 91 кылайлы. Сразу эле жабыла тургандай кылайлы. Ой, цена закрытия жазабыз да. 2391. Объем ликвидации 100%. Полный бардык сделка жабылсын. И вот, окей. Эфириумга лимитка коюлду. Мына лимиткадан жабылат азыр. Цена 2391 көтөрүлгөндө жабылат достор. Көтөрүлсө жабылат, көтөрүлбөсө жабылбай калат. Так, бул жакты ачып көрөлүчү, бул жакты достор. Бул жак эмне деп жатат? Бул жак. Так, $335 плюс болот экен достор. Ошондо бизде 6935 болот экен. 7000ге кичине жетпей калат экен, Так, бул разгондоо аккаунтту эртең уже бир жума болот. Разгонго кетип атканда. Жок, бүрсү күнү болуп калабы. Бүрсү күнү болуп калат экен, бүрсү күнү бир жума болот. Ошо бир жума болгон кезде өткөрүп беребиз. Катталуучусу болсо, аябай уже эле кабатыр болуп жазып атат уже. Акчаны чыгарайлы, чыгара берейлиби деп. Негизи договоренность боюнча бир жума болчу. Так. Бул жерде эмес на понижение киргенбиз. 4 сааттык свечанын жабыларына 2 минутта калып атат. 2 минутта 20 секунд. Так, бул жер болсо бизде көрүңүздөрбү жете алган жок. 2391ге жетсе сделкабыз жабылат эле, бул жете алган жок. Так, давайте 2389га коелу кайра лимитканы. Так, сделкаларды лимитка менен жаап чыгыш керек да. Рыночный менен жаба турган болсоң, көптөгөн комиссияларды алып коет. Мисалы үчүн $100 плюс болуп турса, $100 деги эле $10 алып койсо керек примерно. Так, жетип атат, көтөрүлүп атат. 2390 кайра көтөрүлүп атат.
азыр өссө ушуга илине турган болсо, давайте мен наглядно көрүнүш үчүн 5-минутный мен ачып көргөзөйүн. Вот 5-минутныйда ушундай позицияда турат, караңыздар. Так, бул азыр ошол өйдөгөстө кайрылып өтө турган болсо, 2391 жете турган болсо, ошондо сделка жабылат. Сделка жабылганда дагы бизде 2671, где-то $2700 плюста болуп туруп жабылат экен, достор. Так, бул жак азыр ылдый кетиши керек болчу, достор. Менин анализим боюнча ылдый кетиши керек болчу. Так, 5-минутныйды ачып көрөлүчү. 5-минутныйды ача турган болсок, 5-минутный хотя бы мына могул жерге чейин откат алышы керек да. Таза болбой калды деген ушул жерге откат алышы керек. А так мен ожиданиям боюнча мына ушул уровеньдерге чейин откат алып, анан үстүнкү тестке кетиши керек да. Таза болбой калды дегенде ушул уровеньге түшүп бериши керек, ушул локальный областька, достор. Так, сделканын жабыларына бизде 2 минутта калып атат. Эртең мен тура калып эле запись кылгым келди, могул криптодагы позицияларды көрсөтөйүн деп. Так, догин да жаба берсек болот, догини закрыть. Ликвидность позиции караңыздар, текущая цена мындай деп турабы. Биз ушуну көчүрүп алабыз дагы. 11302 деп турат, 11310 эле жабыла тургандай эле. Догиден дагы бардык позиция жабыла тургандай кылайлы. Так, 310 чейин көтөрүлүп бере алабы, 305 кылып коеюнбу, я, достор. 305 кылып коеюнчу, батыраак жабыла тургандай кылып. Так, подтвердить. Так, догини ача турган болсок, догиде 5-минутныйда караңыздар, азыр кичине өйдө откат алышы керек болот, чтобы биздин сделка жабылышы үчүн, достор. Кичине откат алса эле биздики плюс болот, $3200. Уже жабылганы калды, караңыздар, достор. Бу жерде плюс $3197 деп турат. Бул свечи болсо азыр откат алып өйдө кайрылып жаткан чагы. Так, кичине калып атат. Дагы кичине өсүп берсе, 305 болгонго чейин өсүп берсе, азыр 301 болуп турат. 305ке чейин өсүп бере турган болсо, биздин сделка $3250 жабылат экен, достор. Так, кичине калып жатат, достор. Биякта 40 секунд калып атат бизде сделканын жабыларына. AUGPY'да ачып көрө турган болсок, AUGPY'да стрелканы жылдырып коеюн. AUGPY'да откат алышы керек болчу. 4 сааттык таймфреймди ачып көрө турган болсок, 4 сааттык уже жаңыланып калыптыр, достор. 4 сааттык жаңы ачылып калыптыр. Так, 15 секунд калып атат, достор. Биздин закрытый каналга кошулуңуздар, достор. Ушул видеону тарткан учурдан пайдаланып айта кетейин. Сделка жабылды. Уверенный плюс. Так, берден даже 3 минуттага дагы на понижение кирип койсок болот. $136 кирейин. Бир жакта 6800 калтырып. Ай-ма, 2 жолу база болдум, кечиргиле. Так, эми, достор, бул жерден мен дагы откат ожидаю. Бул жер болсо доги дагы деле жабыла элек, достор. Так, учурдан пайдаланып айта кетейин, достор. Биздин закрытый каналга кошулуңуздар. План менен кантип иштөөнү көрсөтүп беребиз, пландарды коюп беребиз, достор. Бул жерде деген любой эле трейдинг тармагында бинарка болобу, крипторынок болобу, фондовый биржа болобу, форекс болобу, план жок. Биринчи очередь стратегияны да экинчи этапка коюш керек, экинчи планга коюш керек стратегияны дагычы. План жок. Стратегияңар 90% иштеп берсе дагы минуста калып кала бересиңер, достор. Себеп дегенде биздин мурдагы видеолорду, мен тартып берген мурдагы видеолорду көрүп кетсеңиздер, YouTube каналдан мен ошол жакта полный бардыгын эсептеп түшүндүрүп берчүмүн, пландарды да коюп берчүмүн. И ошондой эле дагы деле биз план менен иштейбиз, только систематично план менен. И ошол пландын аркасынан гана уверенно плюска чыга аласыздар. Эгер сиздердин мурдагы видеодо айтып кеткендей эле, сиздердин анализиңиздер
хотя бы 25%, 25% өтүмдүү боло турган болсо, сиздердин 4 сделкаңыздардын бирөөсү плюс болот. Ошол план менен иштей турган болсоңуздар, сиздер дайыма плюста болосуздар. Отработка кылып чыгып кетесиздер. Планды, ол официалдуу параларда анализди азыр Кыргызстанда бизде особо эч ким деле көргөзбөйт. Азыр бардыгы лудомания кылып, азарт кылып, казино кылып, OTC'де отурушат достор. OTC'де отуруп 1 минут ачып алып, 2 миң доллар таап койдум, 1000 доллар таап койдум деп. Алардын депозити аябай чоң болгон үчүн алар кайра дагон менен кайтарып алат, 2-3 ачыпчы. Силер болсо минуста кала бересиңер, анткени силерге ал системалар, грубо айтканда, системалар силерге өтпөйт. Мисалы үчүн OTC параларда анализ жүрбөйт негизи, анализ вообще жүрбөйт. OTC параны Pocket Option өзү эле берет да. Анан ал дүйнөлүк котировка болбогондон кийин, дүйнөлүк график болбогондон кийин кантип ошол жака анализ өтсүн. Анализ өтүп жаткан күндө деле кантип ошого ишенип туруп иштейсиң, вот, допустим, да. Так, сделкалардын жабыларына 27-26 секундтан калып атат. Блин, 2 сделка ачып алганым жаман болду негизи. Плюска жабылып калса, эми. Дагонду айырдап коеюнбу? Так, 272 болду. Биз ушунда 2 сделка биригип 272 доллар болот экен. Биз аны 2,5 эсеге өйтүшүбүз керек болот, чтобы отработать позицию, достор. Так, дагы бир позиция кеттик на понижение, достор. Жана анализ боюнча эле кирип жатам. Так, Pocket катып атат. Так, биякты көрөлүчү, Бияк доги болсо, доги бизде 3200 долларда турат дагы деле, достор. Кичине өйдөгөстөй кайрылган экен, бирок бизге 305 болгон жерге жетиш керек. Бизде 300 турат азыр. Дагы күтөйлү, достор. Так, AUJPY валютный парасы ылдый түшө албай жатат, достор. Кичине ылдый түшүп бериши керек. Кичине ылдый түшүп бериши керек. Күтөбүз, достор. Так, достор. Так, бизде өйдөгүстө кетип калганын азыр көрөлү, эмне үчүн өйдөгүстө кетип жатат. Так, 4 саат таймфрейм ача турган болсок, чоң откат менен жабылган. 1 саат таймфрейм ача турган болсок, акыркы 1 саатта дагы өйдөгүстө өскөн болчу экен, достор. Жарым сааттыкта ача турган болсок, ошо акыркы 1 саатта өйдөгүстө өскөн болчу экен. Бирок объемдор слабыйлап кеткен, объемдор төмөндөп кеткен, андыктан бир жолу бизде ылдый тест алыш керек. Так, возврат берди. 680 доллар возврат берди. Так, 3 минутта азыраак болуп калган экен. Так, кайра эле 5 минутта ушул эле жерден видео аябай узарып кетти окшойт, достор. Так, 5 минутта на понижение.
Берден мен деле мисалы үчүн бөлөктөрдө 1 минутта качып койсом болот. Бирок 1 минутта качкандан кийин бат минус, бат плюс боло берип, сен анализиң отработка болуп атканын да билбейсиң, анализиң иштеп жатканын да билбейсиң. Планыңдан дагы сосредоточенностьты жоготосуң. Сосредоточенностьтен кандай болот кыргызча? Сосредоточенностьты жоготосуң 1 минутталыктар ойлодан. Планыңды унутасың достор. Анализиң өтүп жаткан жокпу, аны дагы унутасың. Ал чисто лудомания достор. Чисто лудомания. Андыктан берден сен кайка шашып атасың 1 минуттадан байыйын депчи мисалы үчүн. Андыктан берден грамотный подход керек. Грамотный подход шашпай узак мөөнөттөргө, ошондо сен анализиң өтүп жатабы, кайсыл откаттарың кирип жатат, кайсыл позицияларың өтүп өтпөй жатат. Ошонун баардыгы өзүңөргө билиниктүү болот дегеним достор. Так, $680 5 минутта гана понижение кеттик. Берден дагы деле ылдый көздөй бир жолу тест алганын күтүп жатам достор. Так, биякта уже жабылыптыр, доги жабылыптыр достор. Так, доги жабылыптыр. Так, история ордеров. Так, посмотреть подробности. Так, доги плюс бизде $4000 менен плюс болуп жабылды достор. Жок, $4000. Так, ушу догиде болчу эң көбү достор. Берде так көргөзүп кеткен. Так, пенель мынакей $3253 болгон экен достор. Бул жанагы челлендждеги счет достор. Ошол челлендждеги счетту дагы сурап жаткандар көп. Муну да көргөзөм. Кененирээк көргөзөм жакынкы араларда. Так, биз дагы эфириумга койгон болушубуз керек эле лимитканы. Эфириум ылдый түшүп кеткен экен. Эфириум эгер ушул жерге өтө турган болсо, анда плюста жабылат достор. Плюста жабылат, где-то примерно $2700 плюста жабылат. Так, значит, биткоин деле түшүп жаткан чагы болушу мүмкүн. Биткоинду деле алып кое бериш керек. Биткоин. Так, битимиянтын 4 сааттыкта көрө турган болсок, так, рост жакшы болгон экен, 1 сааттыктарда да рост жакшы болгон экен. Андыктан биз коркпой ошол жерден азыр кайра 80200 деле неме лимитке коюп койсок болот экен. Так, биткоин ушул экен. 80200 дедик, цена закрытия 80200. Полный позиция ликвидация боло берсин. 80200 бул жака да лимитке кетти. Так, Саланан деле бир где-то 85-60 кое берсек болот экен. 85-60. Так, 85-60 коебуз дедик, 85-58 турат азыр. 60га кечине 2 цент өсүп койсо эле, бул жабылат уже бул позиция достор. Так, 5 минутунда турат. Кечине өйдөгүздөй откат берсе эле, всё болду. Бул жактагы плюс менен жабылды достор. Так, бизде ошондой эфир менен биткоиндо позициялар калып атат. Бир өзүндө 2500 плюс, бир өзүндө 1800 плюс. Так, жабабыз достор азыр. Биткоинду көрөлүчү. Биткоин жабалам дейби, жабалбайм дейби. Биткоинду 80125 жолбосо 80150 деле койсок. Давайте 80140 эле коелу. Так, 40та жабыла тургандай кылабыз. 80000 мына жерде цена көргөзүп турат, азыркы цена көрүнүштөрү. Так, уже 40ка жетти, 145ке кое берейин анда мен. Уже 50ге жетти. Так, 80150 мен жана 50ге ачтым белем муну. Так, 80150 Так, мен просто батыраак жабыла тургандай кылып лимитке койгум келип атат да. Уже түшүп баратат. 39
45 кое береличи достор. Достаточные договоры доступны дейт. Так, 130 деле кое беребиз анда. Цена карабайсыздар бул жолу утпайбы ошого. Бул коюлбай жатат. Чүк 45 коебуз анда. Чүк биткоин что-то болбой жатат. 80.135. Подтвердить. Неге достаточный договор доступны? Ё-моё, менде уже лимит бар да, лимитканы жабып турган алыш керек го дейм. Так, лимитканы жабып туруп анан кылыш керек. Так, бияк уже түшүп кетпеди дагы, ё-моё. 110 кое элем анда, 110дун да өзүп атат, 80.110. Bir позициялар ликвидация боло берсин. Так, ачылды. Кичине откат берсе эле азыр бул жердеги позиция дагы жабылат достор. Успешно закрыто дейт. Уже жабылып калдыбы? Жабылып калыптыр. Жок, жабыла элек экен. 80.110. Видео аябай узун болуп кетти окшойт достор. Бул видео YouTube'га да салам. Достор, биздин закрытый чатка кошулуңуздар. Мен бардык план менен иштөөнү, полный биздин концепциялар кандай, ошолордун полный бардыгын көрсөтүп бермекчимин достор. Азыркы чакта бизде 45 пунктта плюс болгон экен. Отработкабыз өттү достор. AUGP айтып ача турган болсок, мына караңыздар, ылдый мен коюп берген уровеньге түшүп, тест кылып, кайра көтөрүлүп кетти достор. Биз бул жакты караганча. Так, берде биткоинда да сделка жабылды достор. Азыр бул жерде мен азыр общий канча плюста экенди полный көргөзүп берем. Кимге кызык болсо, полный көрсөтүп берем. Так, бизде лимит көйдөрү коюлган, бирок ал лимитке жетпептир. 2383 турат. Биз 2383 турат. Примерно 2385ке лимитке койсок болот экен. Так, 2385ке лимитке коебуз. Так, полный позиция жабылсын бул жерде дагы. Сексен үчкө коюп коеюнбу? Сразу жабылып тургандай. Да, 83 коюп коеюнчу. Так, 2383 десем, уже 83кө көтөрүлүп калды. 84 коюп коеюнбу? Уже 83ден түшүп атат. Так, 83кө койдум достор. 2383 лимитка 2382 де турат, 74 центте баасы. Так, бул азыр разворот алыш керек. По идее, ылдый плотно могу локальный областта тест кылып туруп. Так, 2381ге түшүп атат бул дагы деле. Так, муну мондай деле кылсак болот достор. Бул акыркы позиция экен. Акыркы позицияны мен рыночный менен жабсалайын. Рыночный менен жапканда просто момент жабылат да. Жана айтып цена коюп, лимитке коюп оролбойсуздар. Так, эми в общем караңыздар, мен $9260 плюстамын. 9260 плюстамын достор. И бул пропсчетто мен 80% алам прибыльден. То есть торговля алган суммадан, торговля алган кирешеден мен 80% алам. Ошондо где-то биздин акча примерно $7,000-7,500 болот. Мен азыр криптода мындай позиция постоянно эле боло бербейт. Жумасына бир жолу болушу мүмкүн, 2 жумада бир жолу болушу мүмкүн. Бирок мен ошо кече күнү сезип тургам, то что объем скоплениялардан чыгайын деп калган. И андыктан позицияга киргем, и позициялар уверенно отработка болду достор. Эртең менен тура калып эле сүйүндүм, вот реально айтайынбы? Эртең менен тура калып эле сүйүндүм. Так, бардык страницадан обновление кылабыз достор. Бардык страницадан обновление кылабыз. Балансыбыз турат ошол боюнча. Бул жактан биз $7,167 чыктык. Дагы бир жолу обновление алып көрсөтөйүн. Ол эмне үчүн обновление алып көргөзөт деп деле көп кими түшүнбөшү мүмкүн. Биздечи
көбү мисалы үчүн код элемента деген бар. Вот караңыздар, посмотреть код. Ушул код менен өзгөртүп койсо болот. Мисалы үчүн караңыздар, мисалы үчүн 7167 мынакей код элемента менен өзгөртүп койсо болот. Точка 7 миллион кыйрайынбы? 7 миллион мынакей караңыздар, 7 миллион 167.800 болду. Доллар менен бул. Ито караңыздар, доллар менен анча 7 миллион, баланс 7 миллион болуп кетти достор. И ошон үчүн мен страницаны дайыма обновление кылып көргөзүп бергеним ошол. Мына караңыздар. Бул жерде 7 миллион доллар болуп кетти. Мен бул жерге мисалы үчүн пример кылып 10 доллардан сделка ачып көргөзөйүн. Так, 1 минутка келиңиздер. Так, вот, на повышение бастым. Бул Mac'тан да жакшы болбойт окшойт. Сброс болуп кетти, көрдүңүздөрбү? Бул MacBook'тан болбошу мүмкүн. Тил компьютерден тарткандардын көбү да ошондой кылып тартышат. То есть мерде баасын өзгөртүп коет, код элемента кылып. И ал страницаны обновление кылганга чейин ошол цифралар көрүнүп тура берет достор. Мен просто сделка ачкандан кийин бул жак сброс болуп кетти. Возможно, MacBook'тан болбошу мүмкүн. Бирок компьютерден болот, анда махинациялар билем. Ошон үчүн страницаларды обновление кылып постоянно мен көргөзөм достор. И андыктан бөлөктөрдөн дагы страницаларды обновление кылуусун талап кылсаңыздар болот достор. Так. $9260 плюс болду. Жакшы торговля болду достор. Дагы жакшы разборлор чыгарып берген аракет кылам. И алдыда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар достор.